Жарандык активист Мирлан Ураимов 11-сентябрда Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмү менен 1 жылга эркинен ажыратылып, сот салынан камакка алынган. Ал кылмыш жаза кодексинин 327-чи бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренесинин негизинде күнөөлүү деп табылган. Активистке каршы иштин козголушуна Ураимовдун атынан Facebook'тагы постко жазылган комментарий себеп болгон. Дегенде Мирлан Ураимов деген ким? Мирлан Ураимов Мекендештүү маалымат баракчасынын негиздөөчүсү, журналист жана активист катары белгилүү. 2020-жылы Бүтүн Кыргызстан партиясынан парламенттик шайлоого катышкан. 2021-жылы Ураимов өзгөндө кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүү тууралуу макулдашууга каршы нааразылык акцияларын уюштургандардын бири болгон. Ураимов быйыл 8 февралда кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына 2 айга камалган. Кийинчерээк 9 мартта анын бөгөт чарасы өзгөртүлүп, абактан бошотулган. Ошондо Ураимовду элдин уулу эл менен деген ураан менен көпчүлүк тосуп алган. Мен дайым ушул сөзүмдөн баштайм да. Менин атымдан жазылган комментарий такыр башкача жазылган, башкача айтылган. Буну атайын жасашкан. Аны бардыңыздар, көрдүңүздөр, билдиңиздер. Мен калайм? Мен өзүм үчүн күрөшкөн жокмун, өзүм үчүн отурган жокмун, чынын айтайын. Себеп дегенде, бул комментарийдин артынан бул публикация эмес. Мен публикация жасаган эмесмин. Мен өзүм дайыма публикация жасайм, бирок комментарий жазбайм. Менин артымдан ушундай комментарий жазып, кээ адамдарга атына жаманаттарды атаганына мындан кийин чекит коюш керек, негизичи. Активист Facebook'ка эч нерсе жазган эместигин ушул күнгө чейин айтып келет. Комментарий жазылган күнү Ураимовдун аккаунтуна башка бирөөлөр кирген. Facebook'тагы маалыматты Ураимов жарыялабаганы боюнча дагы жетиштүү далилдер бар болчу дейт жактоочу. Бирок ал нерсе эч кимди кызыктырган эмес. Чындык баары чыгат. Мына ак экенбиз, буюрса мындан кийин комментарийдин үстүнө ушул үстүнөн баарын иштеп, ак экенди өзүм ал. Мирлан Ураимов оппозициялык саясий көз карашы үчүн кармалганын анын жакындары, тарапташтары түшүнүп турушат. Деген менен өзү жазбаган комментарий үчүн камалып кетиш өлкөдө саясий куугунтук жок, сөз эркиндиги камсыздалган деген бийликтин сөзүнө дал келбегендей. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай?